БК медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Оозду дуулдатып, көздөн жаш куюлткан ачуу калемпир жана ага окшогон башка татымалдарда ден соолукка бир топ пайдасын тийгизет. Оозду куйкалап жиберген ачуу тамактар буга чейин ашказанга жана башка тамак сиңирүү органдарына зыян деп келишкен. Анткени менен акыркы жылдары окумуштуулар кызыл калемпир жана башка ачуу татымалдардын пайдасы бир топ экендигин билдирип келишет. Маселен, илимпоздор мындан бир нече жыл мурда ачуу тамак май ткандарды жеп, денеге ашыкча калорияны сактабай, организмдеги сезгенүүлөрдү азайтарын айтышкан. Калемпир витаминдерге бай. Анын курамындагы С жана П витаминдери кан тамырды бекемдейт. А витамини чачтын өсүшүн камсыздап, терини азыктандырат. B1, B2, B6, ПП витаминдери кант диабети менен ооругандарга пайдалуу. Ошондой эле эс тутумду, көздүн көрүүсүн жакшыртып, уйкусуздук, чарчоо сыяктуу маселелерден арылтат. Минералдык туздар иммунитетти жогорулатат. Капсаицин алкалоиди уйку безинин жакшы иштешин шарттайт. Жогорку кан басымды төмөндөтөт жана канды суюлтат. Ал ревматизм менен ооругандарды дарылоого, ашказанда пайда болгон курттарды өлтүрүүгө да колдонулат. Мындан тышкары калемпир төмөндөгү оорулар үчүн да пайдалуу. Баштын бир каптал ооруганда 10 баш калемпирдин сабагын сууга кайнатып, шекер кошуп ичет. Буту колдун муундары ооруганда калемпирди жанчып, кыш мезгилинде аракка, жайында уксуска аралаштырып, ооруган жерге тартат. Узакка созулган ар кандай ооруга чалдыккан адамдар дайыма көк калемпирдин өтө эле ачуусун эзип, күнүнө 2-3 жолу 9 граммдан ичсе, ооруган жерлер айыгат. Айта кетчү нерсе, ачуу калемпир ашказан жарасы барларга, геморрой, боор жана бөйрөк оорулары барларга сунушталбайт. Ал эми кара мурчтун курамындагы марганец сөөгкө пайдалуу жана организмдеги инфекциялар менен күрөшөт. Мындан тышкары, марганец холестериндин өлчөмүн сактап, инсулиндин көлөмүн калыбына келтирет. Кара мурчтун дагы бир пайдалуу жагы, ал өнөкөт чарчоо жана коргоо функциялары үчүн жооп берет. Ошондой эле кара мурчта К витамини бар. Ал сөөктүн ткандарын бекемдеп, организм өз убагында кальций менен камсыз болуусуна жардам берет. Un сыяктуу майдаланган кара мурчтун көптөгөн дарылык касиети бар. Мисалы, табитти ачат, кекирүүнү басат, какырыкты суюлтат жана кан айланууну жакшыртат. Дем алуу органдарына суук тийген учурда 1 аш кашык майдаланган кара мурчту 1 стакан бал менен аралаштырып, 1 чай кашыктан күнүнө 3-4 маал ичесиз. Ошону менен бирге бул дары жүрөк ооруганда жана заары айдоочу катары жакшы жардам берет. Эгер чач көп түшсө, туз, кара мурч жана пияздын ширесин бирдей өлчөмдө аралаштырып, чачтын түбүнө сүртүп чыгасыз. 20-30 мүнөттөн кийин жууп коесуз. Бул маска дарылык пайдасы менен катар эле чачтын өсүүсүн да тездетет. Айта кетчү нерсе, кара мурчту бөйрөк ооруганда, аз кандуулукта, аллергия сыяктуу ооруларда жана табарсык ооруган учурда колдонууга болбойт. Калемпир жеп алып, оозуңуз ачышып дуулдаса, муздак сүт, каймак же йогурт урттап коюңуз. Сүт азыктары ачуу даамдын себепкери болгон капсаицинди жок кыла алат. Дагы бир эл ичинде кеңири колдонулуп келген ыкма бадыраң, туз же болбосо бал жеп коюу керек. Көп кармагандан улам колуңуз ачышып дуулдап чыкса, тузду нымдап, аны менен колуңузду сүртүңүз. Андан кийин колуңузду самындап, муздак сууга чайкап коюңуз. Элдик медицинага кайрылсак, бадыраңдын кесиндилери менен колду жаап туруу керек. Эгер калемпирдин упадай майдасы көзүңүзгө кирип кетсе, дароо сүткө малынган пахта менен көздүн кычыгын көздөй сүртүү зарыл. Сүт жок болсо, пахтаны чайга малып пайдалансаңыз да болот. Көздүн ачышканын басаңдатып алган соң, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып коюу зарыл. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер биздин каналда. Андыктан каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.